Ордо кала эгемендүүлүк күнүнө карата кызык даярдыкты баштады. Бүгүнкү күндө борбордук көчөлөрдө мыйзамсыз салынган жана шаардын көркүн бузган, ошондой эле кызыл чейинден өтүп кеткен объектилер бузула баштады. Ушул тапта Байтик Баатыр көчөсүндө эле мындай мыйзамсыз курулган объектилердин саны 80ге чукулдаган. Бир ай мурда берилген эскертүүнү 20 объектинин гана эси кабыл албаса, калгандарын шаар мэриясынан атайын техника келип бузууга аргасыз болду. Бир кездерде тааныш билиш аркылуу же архитектура башкармалыгы менен келишип имаратты улай салынган объектилер ушул кезге чейин шаарга жагымсыз көрүнүш жаратып келсе, эми алардын баары жок кылынат. Себеп дегенде булар алганда мисалы эмени алышат экен, уруксат, входной кире беришине уруксат алып туруп, анан ар кайсы тосмолорду, чиймелерин баарын коюп алып туруп мыйзамга туура эмес нерселерин кылып туруп, ошон үчүн бунун баарын бир типтүү бир эме менен келтиребиз да. 20сын өзүлөр алышты, калган бир 20сы биз өзүбүз ушундай эмелер менен техника менен келип туруп, мына ушундай кылып туруп бузуп эме кылып атабыз. Анан дагы астыда бир 40тай объектибиз бар, ошол Байтик Баатырда бүткөнчө. Ушул тапта ашыкча имараттардан арылуу иштери борбордук көчөлөрдө гана жүрүп жатса, кийинчерээк Ордо калаанын бардык жери тазаланат. Башкы максат шаарды көрктөндүрүү жана эскирген имараттарды жаңылоо. Быйылкы эгемендүүлүк майрамын Бишкектин Көкжар конушунун тургундары дагы жаркын маанайда тосуп алчудай болуп турат. Себеп дегенде буга чейин канча жолу мукташтык бар, бала бакчаларда орун жетишпейт деп келген көкжарлыктар үчүн 280 орундуу жаңы бала бакча курулууда. Бишкектин капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан башталган, июнь айында башталган бул бала бакчанын курулушу жаңы окуу жылына белек болуп калчудай. Мектепке чейинки мекеме 2 кабаттуу имараттын жалпы аянты 3000 чарчы метрге чукул. Учурда биринчи кабаттын түзүмү толук бүтүп, экинчи кабаттын түркүгүнүн куймасы даярдалууда. Азыркы тапта курулуш өз мөөнөтүндө жүрүп атат. Материалды алдын ала алып келип койгонбуз. Техникаларды айта кетсек, бүт баары жетиштүү. Балдар болсо азыр 2 сменде иштеп атат. Бир сменде азыр 50дөй бала иштейт, экинчи сменде 30дай бала иштейт. Курулуш өз мөөнөтүндө бүтөт буюрса. Жалпы жонунан Ордо калаада 14 бала бакча, 3 мектеп, 1 мончо жана 7 медициналык имарат менен катар 13 чоң парк колдонууга берилет. Анкара көчөсүн бойлой кеткен 50 соттук жер бактуу болгону менен таштак болуп, аралап басууга ыңгайы жок болчу. Эми таш таман жаткырылып, отургучтар коюлуп, жарыктандырылды. Бүгүнкү күндө Октябрь районунун аймагында Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында 12 парк жана скверлер курулууда. Анын ичинде 4 скверибиз аяктап калды жумуш иштери. 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына карата 4 скверибизди ачсакпы деп турабыз. Калган 8 сквер боюнча жумуштар тынымсыз улантылууда. Ири парктардан сырткары шаар боюнча турак жайлардын арасындагы бош жерлер эс алуу багына айланууда. Заманбап ыкма менен курулган мындай жайлар Октябрь районунда эле ондоп саналат. Айжан Омолдошова,